Тестти бергенден кийин тест негизи 2-июлда болот, бирок жыйынтык ошондо 5-июлда жарыяланат. Бизде тесттин жыйынтыгы чыкканда дароо эле бул факультетке же бул бөлүмгө өттүм деп чыкпайт. Бизде 3 түр бал чыгат. Биринчиси гуманитардык сабактар боюнча бал, андан кийин табигый так илимдер боюнча бал, анан ошол экөөнүн ортосунан чыккан орточо бал деп коебуз. Демек ошо 3 бал менен факультет тандаганга катышыш керек. Факультет тандоо ошол жыйынтык чыккан күнү 5-си, 6-сы, 7-си болуп 3 күн ичинде болот. Факультет тандоону жалгыз гана Бишкек жана Ош шаарында гана жүргүзөбүз. Ал эми жана Каттоо өткөн региондордо ал болбойт. Бул 3 бал эмнени түшүндүрөт? Мен ошону айта кетейин. Кабыл алуу башталганда биз жана абитуриенттерге мындай бир китепче беребиз. Маалымат китепчеси деп коет. Бул маалымат китепчесинде биринчи таблица бар. Ошол таблицада ошо абитуриенттер дыккат менен караса, артыкчылык берүүчү сабактар деп турат. Мисалы бул жерде гуманитардык факультетти карай турган болсок, бул жерде көбүнчө гуманитардык илимдерге артыкчылык берилет. Демек гуманитардык жыйынтыгы менен гана кабыл алат. Жана 3 бал менен чыгат дебедимби? Ошол гуманитардык. Ал эми мисалы туризм же болбосо журналистиканы ала турган болсок, ал жерде экөөнүн орточо баасынан келген жанагы табигый так жана гуманитардык илимдер бирдей деген жыйынтык менен алат. Ал жерде ошо жанагы эки дисциплинанын ортосунан чыккан бал. Ал эми мисалы инженерный факультет болсун, же болбосо ошол табигый так илимдерди талап кылган бөлүмдөр болсун, ошолорго болсо табигый так илимдер менен гана ошонун жыйынтыгы менен гана кабыл алат. Демек 3 бөлүм 3 түр эме менен гана бөлүм тандоого катышат да. Демек тесттен кийин дагы экинчи процесс башталат да. Бул жерде бөлүм тандоо процесси бар. Анан ошонун жыйынтыгына жараша биз бөлүмдөргө жайгаштырабыз. Бөлүмгө жайгаштыруу иштери компьютер тарабынан аткарылат. Бул жерде жана баардыгыңар эле билгендей ОРТнын системасы сыяктуу бир система. ОРТда урнага таштап конкурс болот го, бал менен. Бул жерде деле бал менен, бирок урнага таштабайт, дароо ошол алган результатын биз компьютерга киргизебиз. Анан компьютерга программа бар, ошол программа анан алардын жогорку балдан төмөнкү балга карай эмесин чыгарып берет да.